Бул дүйнө жок болчу. Бирок Аллах бар болчу. Аллах бул дүйнөнү жаратышты каалады, күн деди. Аллах Таала бол деди, ошол zaman күн фаякун бул дүйнө болуп калды. Аллах бул дүйнөнү жаратыш үчүн ушундай ойлонуп жүрүңүз. Аллах Таала каалады, болду. Кийин Аллах Таала бейишти жаратты, тозокту жаратты. Ошонун ичинде бардык бир жерде азапты, бир жерде толук рахатты жаратты. Кийин Аллах Таала өзүнүн барлыгын билгизгиси келди. Анан сиз менен бизди жаратты. Аллах Таала мактоочуларды жакшы көргөн себебинен мени мактагыла деп Куран түшүрдү. Куранда Аллах Таала биринчи аятында Алхамдулиллахи Роббил Аламин, бардык чексиз мактоолордун баары бүткүл ааламды жараткан Робби, силердин жаратуучуңарга болсун. Айткыла, мага мактоо айткыла, мени мактагыла деп Аллах Таала өзү Куранын биринчи аятында жазып койду. Жана акыркы аятында Аллах Таала Нас сүрөсүндө Иншаллаху аллади ювасвису фи судурин нас минал джиннати ван нас деп некен кимдин Роббиси экенин толук менен адам заттын дагы, жиндердин дагы жана алардын бардыгы махлуктун жаратылганы өзү экенин жана бүткүл илах экенин, акыйкат Кудай экенин өзү Аллах Таала бизге түшүндүрүп койду. Кийин Аллах Таала жөн эле ушундай Куранда айтып койсун, улам кайта ва илахукум илаху вахид. Ne sizlerin ilahınar, Allah'ınar, ilahınar, sizlerin sıyına turgana ilah vahid, al bir öyle deyip ulam düşünürdü. Keyin ağaç şeyini yer yüzünü jaratıp durup, barınca adam atazmay hava nevez jaratıp durup, alardı beyişti içine girgizip durup, şunday bir, aların emne ola turganı bilip durup, aların emne Allah Taala oşol zaman beyişti içine bardı rahatlı görsetdi dağı, anan bul dünyonun gözde jalgan dünyonu düşürüp koydu. Эмне деп түшүрдү? Баргыла дагы кайра өзүңөрдүн үйүңөргө келиш үчүн мээнет кылып келгиле. Кандай эле дыйка, кандай эле бир соодагер, кайсы бир малчы болсун, мейли кандай бир иш кылган адам, ушундай жаздан күзгө чейин мээнет кылып туруп, күзүндө бүт нерсени саткан нерсени алып туруп, колуна акча кармап туруп, мына быйылкы мээнетим ушул болду, мен мээнетим ушундай төккөн немем ушул болду деп, таап туруп, анан кийин ушундай бир рахат ала тургандай эле, эмне кылды? Allah Taala subhanahu bul dünyanı jönөтүп койду. Ol namazың oku, oruzoң tut, hacılığın kıl. Kalasan okubay ele koy, hacılık kılbay ele koy, oruzo tutbay ele koy. Sen erkinde, bul dünya sana erktүү dünya. Kalasan taap gel, kalabasan tapbay gel. Anan ulama aytты, bul dünya ahiretten же болсо мага келе турган жериңдеги bir bazar сыяктуу dedi. Каалаганыңды кылып келме. Эртең мага кыямат күнү доо койбо dedi Allah Taala. Kıyamat günü maga dua koybo. Kanday dua koybo? Men Allah'ım sen beni mintip saldın, Allah'ım sen tintip saldın debey jön gelgin maga. Bar, jerge tuş bar. Kalan dersеңди kılıp kele ber. Denen jüre tuship koydu. Anan jerde subhanallah siz menen biz emne kılat ekenbiz, kalasan uktap at ekenbiz, kalasan jep atat ekenbiz, kalasa büt nerseni kılıp atat ekenbiz. Büt emne akılыбызга келген нерсенин баарын кылып атат экенбиз. Анан бирок ушундай нерсе экен, бардыгыбыз бул дүйнөдө bir gün olsa bir günü ne etkenbiz? Kaytat etkenbiz. Bu kvartiranın biri ötközüp berişken bir kvartira toru. Eş nerse har bir nersенин ээси var degende hakikatta biz tapkan o maşineleribиздин, tapkan üylөрү, жасаган салган üylөрүбүздүн, tapkan балдарыбыздын, tapkan аялдарыбыздын subhanallah ээси эмнекен? Өзү калып калат экен ээ болуп, ал эми subhanallah меники деп аткан бирөө эмне эткен бул дүйнөдөн кош айтышат экен. Ana ошол жерге баргандан кийин Алла Таала ушундай сурат, "Куш келипсиң? Жакшы келипсиң. Эми айтчы, эмне кылып келдиң? Кимге сыйынып келдиң? Кимдин аркасынан ээрчип келдиң? Кайсы буйрукту аткарып келдиң?" Дегенде баягы адам колдон келишинче алдаганга аракет кылат экен. Ошо алдаганды аракет кылып баштаганда, "Кое тур" дейт экен, "Кое тур, сен мени алдабай эле кой. Алды, мен билем сени алдап атканыңды. Бирок сенин жаныңда мен дайыма уктабай турган, көрбөй, уктабай турган, тамак ичпей турган, ушундай бир сен жаңы экөөнү коюп койдум эле. Эки күбөнү коюп койдум эле." Дейткен дагы некен экөөнү айткан, "Кираманда катибиң оң жагында, сол жагындагы сен менин досубуз болгон, дайыма биздин жаныбызга ушундай карап, рахат алып тура турган, эки мезгилде гана биздин жаныбыздан чыгып кете турган, качан биз чечингенде,
чечингенде жана эркек менен аялдын ортосунда мамиле болуп турган мезгилде жаныбыздан уялып ушундай кой деп ушундай бир жаныбыздан арыраак кетип уялып турган эки периштени алып келет экен да кана дейт экен. Бул эмне кылды дегенде анан айтып баштайт экен. Так, баланча жылы баланча саатта баланча деген нерсе бул дүйнөгө келди. Деп турган баштайт экен. Баланча саатта анан бул дүйнөнү Аллахым сен алдың. Анан окуянын ортосунда болгон окуясы ушул деп тургандан кийин баягы жазып турган камераны дейт экен, камераны мындай такырын флешкасын салып коет экен да, мынакей дейт экен да. Анан мындай карап отура берет экенсиң, так, мындай карап отура берет экенсиң. Бул сенсиңби дейт экен алат эле. Менмин дейт экенсиң, моюңа алат экенсиң да. Анан могу кылган жок деп айта албайсың деген тартылып турат да. Ошентип бүт нерсеңдин баардыгы тең субханалла баягы алдыңа тартылып эчтеке дейилбай ушундай бир кызарып, татарып, эми эмне кылайын дейт экен Алла Таала. Ушул жерден эле сага кыйноону баштайын эми. Эртең сен бир жол ла илаха иллаллах деп айткан экенсиң. Бир жол ла илаха иллаллах Мухаммад Расул деп айткан экенсиң. Бир жол жума намазга барган экенсиң. Бир жол күйөөңө баш ийген экенсиң. Бир жол күйөөң ушунчалык катуу урушуп аткандан унчукпай таш иштеп отурган экенсиң деп мисалы аялдаргачы. Алла Таала ушундай бир жакшы бир амалдарын эстетип туруп, бул азапты бергиле дейт экен. Азапты бергиле, тозокто көрүп калбасын азапты деп туруп, анан кийин бир периште келет экен, эки периште келет экен, анкир ва накир экен. Кыргыздар анкир мүнкүр дейт. Ошол периште келет экен дагы, Аллахым эмне кылалы дейт экен. Эми эмне кылбайсың муну? Байкуш эмне кыласың эми? Багымдат намазын калтырып коюп туруп, пешим намазына чейин саба дейт экен. Пешим намазын калтырып коюп туруп, асыр намазына чейин саба дейт экен. Асыр намазын калтырып, шам намазына чейин саба дейт экен. Шамды калтырган экен, куптанга чейин саба дейт экен. Куптанды калтырып, кайдыгерлик менен уктаган экен, тагаткыча саба дейт экен. Ошентип субханалла мүрзөгө киргенден баштап баягы адамга мындай бир баягы эки периштенин мындай чоң бир барскан экен, күрсүсү болот экен. Аны менен чаба берет экен, ушундай кепин айрылат экен, денесине эч бир тантык калбайт экен субханалла. Жаны кыйналып ушундай бир эртеден кечке чейин аны эмне кылат экен? Азаптаган үстүнө азаптала берет экен. Анан баягы кыйкырат экен, Алла, кечир мени, кечир, Алла, мен жалган дүйнө бир секунд чыгарып койчу, мен кайра бар амал кылып келейин. Кайра эле чыгарчы мени, мен барып келейин, дейт экен. Машалла. Каркени темир асыбет коесузбу? Аба туруп турасызбы? Машалла, Аллах разы болсун. Ошентип баягы эмне кылат экен? Ушундай ары бери жанталашат экен, тигиндей кылат экен, мындай кылат экен. Анан эч ким укпайт экен десең толба. Бирок төрт аяктуу болгон бардык жандар угуп туруп, ушундай акылы толук болгон эки түрлүү махлук укпайт экен. Ошо адам менен шайтан болот экен. Адам менен жиндер болбойт, укпайт экен. Калганын бардыгы тең ушундай бир ошол күнөөкөр болуп өткөн адамдын мүрзөсүнүн түйүнө жолугусу келбейт экен десең. Астында ушундай азап боло берет экен. Өтө оор экен да. Өтө оор экен. Ошол себептен бул дүйнөнү Алла Таала сиз менен бизге жаратып бергенде эмне кылар экен? Кайсы жакшы амалды кылар бекен деп Куранда Алла Таала эмне дейт? Халакал маута вал хаята лиябнуакум айюкум ахсану амала. Биз өлүм менен тирүүлүктү силердин араңардан кимгер көбүрөөк жакшы амалды кылып келер экен биз тарапка. Өзү үчүн жакшы бир амал кылар бекен, өзү үчүн субханалла бир жакшы иш кылып келер бекен деп халакал маут вал хаята биз өлүм менен тирүүлүктү жараттык дейт. Көрсө өлүм дагы тирүүлүктө жаратылган экен. Анан кийин баягы ушинтип жатсаң эле мүрзөнүн ичинде ушундай кыйналып бир намаздан экинчи намазга чейин сабалгандан сабалып отурсаң бир убакытта келет экен. Бул калпайтты беле дейт экен. Ооба калпайткан. Эмне деп калпайтты эле дейт. Аллахым, эгерде ушу иштерден ушундай бир жаманчылыктан чыгарсаң, мен сага дайыма намаз окуйм, дайыма өкүмүңдү аткарам деп айткан эле. Бирок аткарды дейт экен, аткарган жок дейт. Анда ошол калп үчүн сабак алат дейт экен. Ушу калпы намаз иштегендан да көбүрөөк субханалла катуураак азап башталат экен. Калпычынын азабы намаздан чыдап салгандан катуураак болуп баштайт экен. Бир жылаан керет экен. Анын узундугу 1 айлык жол болот экен. Ушундай бир узун жылаан болот экен. Анын угусу адамдын денесине тийгизгенде сезбегенде алки субханалла анын угусу сенин жан дүйнөңдү уулайт экен. Ал келет экен дагы айтат экен, Аллах, пенде дейт экен, пенде. Мен сага ушундай бир Алла тарабынан дайындалган сенин жалганчы тилиңди чагыш үчүн келдим дейт.
Жалганчы тилиңди чагыш үчүн келди. Тилин бер көзү сууруп алып турган тилди көзү чагып баштайт экен. Пайгамбар мүрзөнүн ичинде дейт, эки түрлүү нерсенин үчүн азабы катуу болот дейт. Биринчиси ушакчылык, жалганчылык, экинчиси болсо эмне? Заарасын сактабаган үчүн дейт. Bir günü subhanallah kara surat emne oldu bu deyt. Allah'ım pendengdi geçir deyip turatken. Oşo жерде bir alsız namazın bolot da. Alsız bir namazın bolot. Oşol alsız bolgan namazыбыз Allah keçir deyip turatken. Bul 5 maal namaz okusa da subhanallah cuma namaz okun, bir jol cuma namaz okuганын ушундай алат. Орзоңгор, кээ берип койгон 7 сом садакаң бардыр. Ошол нерселер жаңында тегереп туруп, Алла, жок десилер, жетишсиз болуп калдыңар, силер алсыз болуп калдыңар. Силер эчтеке кыла албайсыңар. Анан ошол мезгилде адеп ахлак деген бир чоң бир ушундай бир эме келет экен. Нур болгон келет экен. Бирок ушунча нур болгону менен ал жардам бере албай калат экен. Айтат экен, мунун дейт, жалган дүйнөдө. Бул денесин заарадан сактаган эмес эле, нажасаттан сактаган эмес эле. Усулу жок, даараты жок жүрөт эле. Туруп алып заара кылат эле. Кийиминин баары тең сийдик эле, заара эле. Деген айтат экен, мунун азабын дагы көбөйткүлө дейт. Жанагындай бир билесиңер, булам печке от жанып турган газды менен жүктөсөң катуу күчтүү болот го. Ошондой мүрзөнүн ичинде ого өтөр баягы адамдын үнеси азабы күчөп баштайт экен. Мына ошол мезгилде баягы асман титиреткенче даражада кыйкырат экен. Асман титиреп кетет экен анын кыйкырыгынанчы. Бул дүйнөдө керек болсо субханалла басып бараткан жандыктар ушундай бир 40 метрге чейин жанында кетип бараткан жандыктар чочуп секирет экен да. Пайгамбар айтат го, качан мүрзөгө кабырга баягы адамды коюп кетип баратканда ал үнүн 40 метрге чейин, 40 кадамга чейин ал адам несин угат? Адамдардын кадамынын добушун угат экен. Ошол мезгилде ошо катуу азап баштаганда 40 метрге жакыныраак келип калган мал дагы силкинип качат экен да. Үстүндө отурган адам эле сезбейт экен. Ушундай экен. Мына ошентип Алла Тааланын өкүмү аткарбай бул дүйнө өткөн адамдын ыйман алсыздык менен өткөзгөн адам, күнөө менен өткөзгөн адамдын жашоосу ушунчалык болуп калат экен. Эртең ушундай нерсе болот экен баарыбызга. Bir günü bir sahaba ыйлап келди дейт. Ушундай мечиттин эшиги ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай сахабалар менен отурат экен. Анын жанында пайгамбар Абу Бакыр бар экен, Усман бар экен, Али бар экен, анан Билал бар экен, төртөө экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жигитти карады, жигит, эмне ыйлап атасың деди. Кел бер деди. Я Расулулла, я Аллахнын элчиси, мен сен жана кире албай атам, уялып атам. Эмне ыйлап атасың десе, мен атам өтүп кетти дейт. Билал, бар тездик менен баргын. Барып туруп, я Расулулла, мен аны дейт, коёюн десем, кепиним жок. Кепин сатып алайын десем, акчам жок. Мен аны ушул мүрзөгө коёюн десем, алым жок. Пайгамбар Хазирети Алини жана экөөнү айтты. Билал менен барлы, мо кепинин даярдагыла, бар нерсесин кылгыла да койгула деди. Кийин баягы көйлө кайра ушундай кирип келишти. Пайгамбар эмне болду, койдуңар десе, жок дейт. Я Расулулла, ал жерде бир акыбал болуп атат. Эмне акыбал болуп атса, анын жанына койгонубузда анын жанында субханалла бир жылан пайда болду дейт. Биз ал жыланды алып ыргыткан сайын кайра эле кирип атат дейт. Алып ыргытабыз, кайра келет. Алып ыргытабыз, кайра келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү барды. Келип айтып экен. Кабырдын жанына келди, баягы кабырда турган жыланды карады дагы айтты. Жок, буга тийбегиле деди. Бул Алла Тааланын өкүмү менен бугун үчүн даярдалган бир жылан экен. Бул кыямат күнгө чейин буга ушундай бир азап берип турат. Баягы жигитке карап, жигит, сен атаң эмне амал кылчу эле? Мынчалык азапка душар болуп эмне амал кылчу эле? Дегенде, баягы жигит айтат экен. Я Расулулла, атам дейт, атам ушундай бир адам эле дейт. Мечитке барганды жаман көрөт эле. Намаз убагында кулагын жабат эле дейт. Окубайм дейт эле. Пайгамбар айтты, Аллах Таала муну кыямат күнгө чейин ушул намазды чыштаган үчүн даярдап койгон жылан деди. Караңдар. Ошондой эле дагы бир окуяда Хазирети Абу Бакыр Сыддык радыйаллаху анху бир күнү чуркап келди. Я Расулулла, бизде бир окуя болот дейт. Эмне болду десе, мүрзөнүн ичине бир адамды койсок дейт. Кийин койгондон кийин бетин ачсак, анын бети чочконун кейпинде болуп калды. Чочконун кейпинде. Ушундай бир доңуздун кейпинде болуп калды. Сурады. Эмне болгон экен? Биз баралы. Тездик менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барды.
Келип баягы жерден өлүктүн эсин сурап, атаңыз эмне кылат эле, эмне амал кылат эле дегенде айтты, я Расулулла, качан дейт, ушул намаз убактысы келгенде, ал намаздарын окубайт эле дейт. Же болбосо 200 эле дейт. 200 эле мунафык эле мен атам дейт. Кара. Ошол себептен Алла Таала бул дүйнөдө бизге билгизбеген нерсени о дүйнөгө барганда билгизип салат экен. Hazreti İmam Gazali rahimehullah taala өзүнүн китебинде ушундай деп айтат. Качан табытты көтөрүп баратканда, силер табыттын ичиндеги адамды көп карабагыла дейт. Мында шарият боюнча мында бетин ачып салбагыла дейт, мүрзөгө коюп атканда. Анткени Алла Таала анын акыбалын өзгөртүп салышы мүмкүн экен. Кандай акыбалын өзгөртүп салышы мүмкүнсө, анын кейпин өзгөртүп салат экен. Ал кээ бир адамдар ит кейпинде болуп калат экен. Кээ бир адам чочко кейпинде болуп калат экен. Кээ бир адамдар субханалла адамдык сыпаттан жок болуп калат экен. Качан мүрзөгө коёр замат некен чынжырлаган акыбалына сүйрөлүп кирип кетет экен. Мүрзөнүн ичинде эмне башталат экен? Же от жалын пайда болот экен, же болсо субханалла ушундай бир катуу бир кахар, Алланын каары болгон бир суулук пайда болот экен. Биз билбейт экенбиз. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мүрзө дейт. Мүрзө же бейиштин бир бакчаларынан болот, же тозоктун бир отторунан болот деген пайгамбарыбыз. Иман ушундай нерсе. Иман ар бир нерсенин баасы бар. Көрүнгөнү бар, көрүнбөгөнү бар. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөткөндө кандай үйрөтөт эле? Ар бир нерсенин баасы бар. Мисалы, сиз бир нерсе мына бул китепти алып атканда, мунун баасы бар. 500 сомбу, 1000 сом мунун баасы бар. Билесиз, буга 500 сом кетти. Мунун баасы болду, ушул болду. Ал эми ахиреттин баасы. Ушундай нерсе көрүнбөйт ал. Ахиреттин баасы көрүнбөйт. Намаздын кадырын эч ким билбейбиз. Намаздын кадырын азыр эч ким билбейт. Орозонун кадырын, садаканын кадырын эч ким билбейт азыр. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Байлык ыктыярдуу садака берүүдөн кемибейт. Байлык кемибейт деген сөз кайра бир кандай бир Алла Тааланын өзүнүн мындай бир чексиз казынасынан кайра берилет. Садака бердим, кайра берилет. Аны билбейсиң кандай болуп берилетин. Азыр мисалы 10 сом тапсаң, ошонун 5 сомун садака кылып салдың. Кандай кейисиң? 10 сом эми 10 сом. Азыр бербей койсо мен 10 сом калмак дейсиң. Бирок ага убада кылынган да, 1ден 70ге чейин, 700ге чейин көбөйтүп берилиши убада берилген. Бул дүйнөдө бербейсиз, ахиретте сөзсүз берилет. Эми кара. Намаздын да кадыры бар. Намаздын кадырын азыр эч ким өз билбейбиз. Бирок качан бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырдын жанына кетип баратып туруп айтты. Бул жердеги адамдар кабырдагылар дейт. 2 рекеттин намаздын кадырын билишет деди. 2 рекет намаздын кадырын бул мүрзөдөгүлөр жакшыраак билет деди. Анткени кара. Түрүү адам сиз менен бизде дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Бирок мүрзөгө кирген адамдын мүмкүнчүлүгү түгөндү, бүттү, токтоду. Мүмкүнчүлүк бардыгы токтоду анын. Ал эми садака бере албайт ал, намаз окуй албайт ал, орзо тута албайт ал, ажылык кыла албайт ал, садака бере албайт, адамдар менен саламдаша албайт, Куран окуй албайт, зикир чала албайт. Карачы канча нерсе. Жакшы бирөөнү сүйө албайт, эркелете албайт, эркелей албайт. Ал бирөө менен уруша албайт ал жерден, бирөө үчүн күйө албайт ал жерден. Болду. Анын бүткүл амалдардын бардыгы тең токтоду ошо кабырдын ичине кирер. Могу качан жан таштып кесилгенден баштап аныкы токтоду. Эми ал бүткүл нерсенин кадырын билет азыр. Окубай калган намаздын да кадырын билет, орзосунун да кадырын билет, аялынын да кадырын билет, күйөөсүнүн да кадырын билет, баласынын да кадырын билет, ата-энесинин да кадырын билет. Ал ошол жерден көрсөтүлөт баардык нерсе. Баардык нерсенин баасы бар. Ал эми сиз менен биздин өмүрүбүздүн, убактыбыздын баасы азыр субханалла чечилип атат. Аны өзүң чечип атасың, соодагер өзүңсүң. Кааласаң көбүрөөк бага сата аласың, кааласаң арзаныраак бага сата аласың. Кааласаң субханалла ошо өмүрүңдү уктап өткөз. Кааласаң керелден кечке сотканы карап өткөз. Кааласаң субханалла телевизор керелден кечке карап өткөз. Сериалдын баарын көрүп өткөз керек болсо. Керек болсо субханалла ошо ойноп өткөз. Сеники ал, сеники. Эми ошол эмесде кааласаң намаз окуп өткөз. Кааласаң Куран үйрөнүп өткөз. Кааласаң зикир үйрөнүп өткөз. Кааласаң устаздын алдына барып өткөз. Сеники.
Кааласаң эң жогорку баада сата аласың, кааласаң эң төмөнкү баада сата аласың сенин убактыңды, өмүрүңдү. Сеники менен меники деп бөлбөйбүз. Ар бири бул меники гана деп айта аласыңар. Ар бир нерсенин баасы бар. Кадырлоонун да баасы бар. Сен аялыңды кадырласаң, аялың сени кадырласа, анын баасы ушунчалык даражада, субханалла. Мен ушул нерсеге көп түшүнбөйт элем. Кадырлоо жөнүндөчү. Бирок качан субханалла өзү иман болгон себебинен баягы жаназа окуп аткан мезгилде сезесиң кадырын адамдын. Жаназа окуп атканда дагы эмес. Качан жаназаны окуп келип туруп, жанагы биз тигип койгон эменин боз үйдүн түйүнө отурганда сезесиң. Боз үйдүн ичиндеги отурган аялынын үнүнөн сезесиң. Аялы каткырып коюп отура берет кээ билем. Өлсө өлдү. Жакшы болду өлгөнү. Ушунча кыйнабайт эле мени. Кыздары, балдарын ыйлабайт жөн эле мындай. Гүлүп эле баягы. Туура шариятта ошентип отуруш керек, бирок субхана, бирок кадыры, эч бир кадыры жок. Алар болгон нерсеси, проблемасы эт жеттиби деген проблема менен жашайт. Аны ошондо түшүнөсүң. Субханалла, сен аялың алдында кадырың, балдарың алдында кадырың, сен күйөөңдүн алдында кадырың канчалык экенин мына ошондо көрөсүң. Сезет. Ошол адамдар ушул нерсени да сезишет, машалла. Кандай сезет экен? Өлүп атканда да сезет. Ата-эненин кадыры, баардык нерсенин баасы бар. Ошол себептен субханалла, бул дүйнөдө ар бир нерсенин баасы бар экенин унутпайлы. Бүгүнбү, эртеңби Алланын алдына кайтып барып. Ошол имандын кадыры. Көзгө көрүнбөйт азыр. Көрүнбөйт иманыңдын. Бирөө сакал коюп алса, бирөө хижап кийип алса, бирөө субхана ошону жек көрүп, керек болсо сакалынын узундугуна, кыскалыгында кадыры бар. Ушунчалык. Бири-биринин кадырыңды азыр түшүнбөсөң, эртең түшүндүрөт. Эртеңки мугалимдер бүгүнкүдө 2 же 5 эле коюп койбойт. Эртеңкилер насыя берет берчисин. Ал мугалимдер субханалла эч нерседен коркпойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан тозокко киргенде, билесиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тозокко кирип келген. Пайгамбар бейишке кирип келген. Пайгамбар Мираж деген ушундай бир асманга көтөрүлүп, түнкү сейилдөө, түнкү сапарга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көтөрүлгөн. Тозокту, бейишти көрүп келиптир, ооба деш керек. Ким көрүп келиптир? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Пайгамбар бизден биринчи. Бу дүйнөнүн эң биринчи космонавт ким десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7 катар асман, бир эле катар эмес. Биздикилер биринчи айдын түйүнө эле тегерен чыгып атышат азыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол биринчи асман, экинчи асман, үчүнчү асман, төртүнчү асман, бешинчи асман, ушул ар бир асманды көтөрүлүп барып туруп, аршы а'ладан да өйдө көтөрүлүп барып туруп, Аллах Таала менен жолуккан деп айтабыз. Аллахтан кудретин көргөн. Ошон пайгамбарыбызды Алла Таала тозоктун ичине киргизди. Тозоктун ичине киргизгенде эмне болду? Хазирети Жабраил алейхиссалам тозоктун эшигин алдында токтоп калды. Киргизердин алдында. Я Расулалла, токтоп тур деди. Колуна ушундай бир кичинекей бир эмени алды. Кичинекейлигин биле албайм. Ушундай бир чөйчөктүн ичинде толо сууну көрдү. Кийин тозоктун эшигин алдына келди да чачып ийди дейт. Тозоктун бир да жери калган жок, суу жетпеген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурады: "Я Жабраил досум, сен эмнени чачтың? Ол эмне?" Дегенде Жабраил алейхиссалам: "Я Расулалла, Аллахтын элчиси, бул сенин ата-бабаңдын, эң атаңдын, биринчи атаң адамдын жана ушул сага чейинки келген бүткүл момун такыба адамдардын Алладан коркуп, күнөөсүнө бушайман болуп ыйлап атып туруп көзүнөн чыккан жаш" деди. Бушайманчылык менен чыккан жаш, субханалла, ошонун баардыгын мен чогултуп жүргөм деди. Бир күнү болсо бир күнү сен Алла Таала ушу тозок менен бейишти көрсөтөт деп ишенгем мен. Мына ошол нерсени чачтым деди.
Maşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçan aslında tozoq beyişten asmandan düşüp kelgenden keyin anan aytып атат экен. Kimdin çın yürekten közünden bir tamçı çıga turgan bolsa, bir tamçı çın yürekten ya Allah günömdü keçir men. Uşu günömdü oynup alam men. Tövbe kıldım ya Allah. Keçir meni de bir adam ilay turgan bolsa, bir Allah'tan korku ümit menen ya Allah keçirçi menin günömdü dey turgan bolsa, oşondan bir tamçı uşunda bir düşө turgan bolsa, bir tamçı düşө turgan bolsa, oşol tozoktun otun anın üçün aram kılat deydi. Tozoktun otu, oşol jürögüň menen, Allah'dan korku menen jürögüňden, uşu günöňdü moýnuňa alуу menen ilagan jaşyň, subhanallah, net Peygamber tozoktun otunu öçüretken. Keyin tozoktun içine Peygamber sallam girdi. Salkın boldu tozoktun içi. Bardıq azaptарды gördü. Bir mezgilde o tozoktun içinde anın kızmatçılarını gördü. Malik tozoktun padişasını gördü. Keyin aytып атат экен. Ey Malik, sen kaçandan beri bu yerdesin degende, Malik tozoktun padişası etken, ey Allah'ın elçisi, ya Muhammed, assalamu aleyka, sağa Allah'ın salamı olsun ya Resulallah, Allah Taala tozoktu jaratkandan beri men şu yerdemin. Bir da jolu kabagımды açkan jokmun. Jana aytıp koygon öz ümmetine, biz tozoktogu perişteler, kızmat kılan zabani perişteler bir önü da ayabayız. Bizde ayo sezimi jok. Biz adamlarga, senin ümmetine biz ayabayız. Bizdin de ayo sezimi bolboyt. Peygamber de o men ardı gördüm deydi. Alarda deydi bir da ayo sezimi jok eken. Alarda tozoktun içindeki okean bolgon, otton bolgon okean bar eken ejede. Bizde o Tinç okean, Indiya okean деп атабыз го. Ошондо тозокто оттон болгон, толо болгон жана лава менен күйүп турган не бар экен? Океан бар экен. Аны алар бир нерсесин чайкаганда дейт, кашыгы менен чайкагандай, биз чайнектеги чайды чайкагандай субхана тозоктун ичин чайкап турушат экен дейт. Алар азайбайт экен. Мына ошондойлор бар экен. İmanın oşondan saktayt. Siz men bizden aytkan la ilahe illallah bir Allah'dan başka sığınıp atılsat yok dep uşunda bir günlük aytıp atkan 100 jol aytkanыңды ayta bergin, 1000 jol aytkan antken söp, 1000 jol aytsaң jürögüň 1 jol aytat deyt. Jürögüňde emne bolgan bolsa, oşol nerse menen barasың. Jürögüňde emneň bolsa, oşol nerse menen barasың. Daima aytabыз go, jürök bu çöýçök siýakty, je bolsa gubka siýakty bolat. Egerde ушул жүрөгүңдө субханалла мынтип сууга салып туруп тартып туруп сыга турган болсоң, сууга салып туруп турган, эч качан сок чыкпайт, андан суу чыгат. Эгерде ушунда алып туруп губканы суу эме сокко салып туруп сыга турган болсоң, андан эч качан суу эле чыгып калбайт, андан сок чыгат. Ошондой эле бул жүрөгүңдө имандын кадыр ушул жерге иман орноп бара турган болсо, анда Аллах Таала айтып атат, биз алар үчүн, имандуулар үчүн, бизден корккондор үчүн биз эмне кылдык дейт? Алдында агып турган дарыяларды даярдык дейт. Алдан агып турган дарыялар акылы жетпеген субханалла. Ушунда акылың жетпеген, көзүң ойлоп, акылың менен ойлоп субхан жетише албаган бейишти жаратты. Биздин умтулганыбыз ошол. Ошол биздин иманыбыздын кадыры. Мынчалык жашоого берилип кетип, арам эмне экен, адал эмне экенин билбестен жашап эле, момунтип эле жуурулуп эле, келеси эле аракка батып эле ушундай бир жашаш эмес керек эмес. Бул дүйнө ушунчалык эле арканын учу сыяктуу. Арканын башында түйүн сыяктуу эле өмүр мындай. Бирок калган нерсе арканын узундугу. Анын чеги жок экен уже. Ошо себептен бул дүйнөдө субханалла бири-бирин сыйлашып жүргөндөн, ар бир дүйнөнүн убакыттын кадырын билип, терең дем алып, бул дүйнө жөн эле убактылуу нерсе экенин түшүнүп, бул дүйнөнүн ар бир секундасын колдонуп алыш керек. Алла Таала ушунча ырайымдуу экен бизгечи, маал менен, навкута дейт Алла Таала. Маал менен бизге намаз бериптир. Маал менен орозо бериптир. Бул мезгилде эстесеңер, эртең менен күн чыкканга чейин, кийин асырдан күн батканга чейин мени эстеп койсоңор мага жетиштүү деп атат экен Алла Таала. Койбой, жакшы жаша. Алда умтулуу менен жаша. Эч качан жеңилип калбаган. Анткенсе бүгүн жакшылык болот, жаманчылык болот турганбыз, эртең аркасында жакшылык бар. Бүгүн кедей болсоң, эртең бай болосуң деп атат Алла Таала. Бүгүн кичине ооруган болсоң, эртең айыгасың. Убактыңды жөн эле өткөзүп, өмүрүңдү туура жашап өт. Мусулман субхана кедей болуп жашасын деген жер жок. Мусулмандын чөнтөгү толо болсун, жүрөгү ошондой эле толо болсун дейт. Жүрөгүң иманга ушунча толсун. Чөнтөгүң акчаңа, пулуңа толсун. Ошол нерсени адал жана арам деп бөлүп, ошо арамдан коркуп, адалга жакындап жашады. Здоровый бол, күчтүү бол, сулуу бол, субханалла. Күчтүү бол, сулуу бол, өзүңдү кара,
бардык нерседе өзүң тыкан жүргөн, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй жаша, эч качан өзүңдү тыштап салбаган. Анткени бизге тыштап салуу ылайык эмес мусулманга. Анткени биз тыштап сала турган болсок, бизди Алла Таала бардыгы тыштап кетиши мүмкүн. Досуң тыштап кетиши мүмкүн, бир тууганың тыштап кетиши мүмкүн, аялың тыштап кетиши мүмкүн, балдарың тыштап кетиши мүмкүн, сен айла чөнөрүң бүт бардыгыдан тыштап кетиши мүмкүн. Бирок Аллах Таала эч качан тыштабайт. Бүгүн көчөңкүдөй болбойт. Бүгүн эртең эмне болоорун билбейсиң, ошол себептен эртең да мындай болбойт. Ошо азыркы убакытты туура колдонгон. Азыр намаз окуп баштай бер. Азыр Кур'ан окуп баштай бер. Бүгүн үйрөнүп баштай бер. Бүгүн жашап баштай бер. Көчө өзүң тыштап салган болсоң, бүгүн жашап баштаган. Сыртка чыксаң, шамал бир аз жел уруп атат. Карасаң, чымчыктар сайрап атат. Мындай карасаң, адамдар ушундай жолдо кетип барсаң, машина шурулдап атат, пипилдетип атат, ушундай мындай жакшылап карасаң, ошо машинанын ичинде кетип бараткан баары өз проблемасы менен кетип баратат да. Сен алардын проблемасын ойло, өзүң проблемаңды ойлоп кете бер. Бирок сенин проблемаң чечилбей калбай турган проблема эмес. Бул дүйнөдө чечилбесе, ахиретте сөзсүз чечилет. Мусулман, субханалла, дайыма алдыда болуп жашаган үйрөнө бериш керек. Кадыр баркы ушунчалык. Баасы да ушундай. Секунда, доля секунда, минута, тура, саат. Бул бар вакыт. Көп вакыттарда адамдар мындай ойлойбуз да. Баардын убактыбыз бир убакытка чечилген. Эгер азыр доктор айта турган болсо, сен убактың 1 жылың калды десе, сен точно өлөсүң, 1 жылың калды десе. Эң чоң байлар дүйнөсүн баарын таратып жатат, карасаң. Эң күчтүүлөрдүн баардыгы тең, субханалла. Эмне экен? Мен бүгүн болсо эртең өлөт экен деп, өзүнүн күчүн дагы бир жакшылыкка арнаган аракет кылып атат да. Сен мен мага ошол сен 1 жылың калды, 1 күнүң калды дегенде дүйнөңдү таратып баштадың, бүгүндөн баштап садака кыла бер. Бүгүндөн баштап ыйлай бер, өмүрүң өтүп барды. Мына азыр өлүп калчу дей. Пайгамбар айтат, оокат кылла өлбөчү дей. Бирок Кудайды эстегиле, азыр өлүп калчу дей. Азыр өлүп калышың мүмкүн. Анан ошол себептен субханалла, ананкыга эч ким гарантияң болбогондон кийин ошонун кадырын азыр билген, баасын азыр билген, машалла. Аракет кылабызбы? Что-то не то. Аракет кылабызбы? Иншалла. Бүгүндөн баштап жашайбызбы, машалла? Аракет кылып жашайбызбы? Чөкпөш керек. Эч качан чөкпөңүздөр, субханалла. Өзүңдүн кадырың бар экен, унутпа, бааң бар сенин. Керек болсо кол Алла Таала ушунча кадыр бар кылып койгон, моунуңчу. Моунуң мисалы, моунда бир тургандай мындай бул жерде отпечаток болот экен да. Карасаң, мисалы эң эле жөнөкөй эле соткаңарда деле менде отпечаток коюп аласыңар го мындай. Башка бирөөнүн ача албайт эй. Ал жер жүзүндө 8 миллиард адам боло турган болсочу, 8 миллиард адамдын бирөө баары тең бирден келип койсо да ача албайт. Сен единственный бирөө элесиң. Значит, бааң субханалла 8 миллиарддан чоңураак да. Карасаң, единственный бирөө элесиң. Единственный бир гана сенин өмүрүң өзүң жашап өтөсүң. Башка бирөө сен үчүн жашап өтпөйт. Макулбу? Аллах разы болсун, машалла.